Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Биз ар дайым студиябызга эл ичиндеги катылган таланттарды чакырып келебиз. Бүгүн дагы биздин студиябызга айтылгандай ошо элдеги өнөрпоз таланттар келип отурган. Алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Жумабүдүн Шералиев атындагы төш белгинин ээси Чынара Осмоналиева эжекебиз келип отурат. Ошондой эле Салтанат Абил Мажинова эжекебиз келип отурат. Жана Гүлүмкан Кушубакова, Гүлзада Исраилова, анан ушул Кудай берген талант, мындайча айтканда өнөрпоз Ырысбай Абдыкадыров, Жумабүдүн Шералиев атындагы төш белгилеринин ээси Кубан Эсеналиев агабыз келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшыбы? Мынакей биздин эгемендүүлүк алганыбызга арадан 30 жыл убакыт өткөн экен. Күн алыс, мындай караганда 30 жылдык дагы майрамыбыз жакындап калды. Андыктан элибиздин дагы маанайы кадимкидей жакшы болуш керек. Анткени канча деген улуттар өзүнүн мамлекети жок, өлкөсү жок жүрүшөт. Агаранда бизде мына өзүбүздүн желбиреген туубуз бар, ак калпагыбыз бар, ала тообуз бар. Ошондуктан ар дайым көңүлүбүз көтөрүңкү болушубуз керек. Анча мынча нерселер убакыт өткөндөн кийин өтүп, өлкөбүз алдыга карай өсөт деген тилектебиз. Андыктан сиздер дагы ушул 1 сааттык маанайды көтөрүп, элибиздин маанайын көтөрүп бир эгемендүүлүктүн алдында бир жакшы шаңга шаң кушат деген ойдобуз. Мына Кубан агай өзүңүз жетектеп ушул ырчыларды, эл ичинде катылган таланттарды дайыма алып келип жүрөсүз. Биз менен кызматташып атасыз дегендей. Андыктан алгач эле сизге ушул сөз бергим келип турат. Ушул эгемендүүлүк жөнүндө элибизди, ушул кыргыз элин, Кыргызстанда жашаган 80ден ашык улут бар. Ушул Кыргызстандагы элибизди, журтубузду бир куттуктап кетсеңиз. Рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына быйыл да буюрса эгемендүүлүктү алганыбызга 30 жыл болду. Бул да өзүнчө бир чоң кубаныч. Жалпы кыргыз элимди ушу 30 жылдык майрамыбыз менен куттуктап кетмекчимин. Эгемендүүлүктү алганы небир түркүн өсүүлөр болду, өнүгүүлөр болду. Эми баягы аябай дегендей алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулуп алсак дагы мурдага караганда өсүш болду. Өз киндигибизди өзүбүз кезип дегендей жакшынакай жашап атабыз. Кудай куткулсын. Аны ушу жалпы элимди куттуктап кетем. Сиздердин эфирге да тунук эфир каалайм. Сиздердин жамаатыңыздарды баардык кыргыз элинде баарын куттуктап кетейин. Баракелде бар болуңуз. Мынакей ушул эфирибиз жакшы болушу үчүн сиздер алып келген ушул таланттар бүгүн элдин маанайын көтөрөт деген ойдобуз. Анан негизгиси ушул эл аман, жер аман, тынчтык болуп турса өлкөбүздө, анда ыр да болот. Өзү кыргыз эли ырга бай, ыр менен төрөлүп, ыр менен жашап, ыр менен көгөрүп келет. Чынар эжеке, сиз дагы мынакей 30 жыл деп атабыз. Союз мезгилин көрдүк, канча заман, канча доор дегенде, андыктан ушул союз мезгилинде жана айтып кеткендей, өзүңүз дагы ушул маданият тармагында китапканачы болуп иштеген экенсиз. Ал мезгилде китеп окуган эле киши эле. Азыркы мезгилде телефон караган киши болсо, ал убакта китеп кармаган кез эле да. Кандай дейсиз, ушу өзүңүздү тааныштыра кетип, ошол жактан дагы бир айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, мен дагы учурашып алайын. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Ат баш районуна караштуу Өзгөрүш деген айылдан болом. Анан ошол эгемендүүлүк мезгили алганга чейин эле мен ошо Өзгөрүш айылына турмушка чыккам да, анан китепканачы болуп иштедим ошол жерде. 23 жыл китепканачы болуп иштедим ошол жерде. Анан эгемендүүлүккө чейин бизде деген маданият аябагандай өнүккөн да. Ошондо биз, мен мисалы үчүн Жумабүдүн Шералиевдин 125 жылдыгына, Казыбек Казалдардын 125 жылдыгы ушундай тойлор болгондо, ошондо ошо айылдагы элдерди уюштуруп алып, ошондой жерлерге алып барып, ушундай эме кылчумун да. Анан шартка байланыштуу баягы ал жерден иштебей калдым, ден соолугума карата иштебей калдым. Анан көптөн бери ырдабай калгам. Анан ошо азыр ырда азыр ошо кайра ошол мезгилди элестетип, кайра азыр ошо
өзүмдүн талантымды кичине элдерге билдирсемби деген ойдо жакшы болот мынакей ошол мезгилде маданият тармагында иштеп өзүңүздү уюштуруу жагында жүргөн экенсиз. Эми биздин ушул телекөрөрмандарга анда бир жакшы бир чыгарма аткарып бериңиз. Сизди тааныгандан мынакей Чынара кайрадан чыгыптыр деп калсын, кайсы чыгарманы аткарып бериңиз? Мен Жумамедин Шералиевдин Эсен бол деген ырдап берейин. Жакшы болот. Көркүң бир көздө эле талдырган, көп ичкен сенсиң ай ойногон. Көктөн бир сызып качырган, көк сумкар болуп ойногон. Көңүлгө толо кири кала. Көрүшпөйбүз деген сыйбай деген, сыйбай деген, сыйбай деген сый. Күдөрүң үзүп койбосоң. Акыры бир күнү түшөр деп ак жибектен жайдым тор. Алгырган жүрөк сүйүүсүн алар деп сизге эле сундум кол. Айтсаңчы ачык жолуңду, албасаң колуң тартайын, ай тартайын, ай тартайын, ай тартайын. Айтылуу сулуу эсен бол. Жактырып бир күнү түшөр деп жашылдан жибек жайдым тор. Жаштыктын сырын билер деп жактырып сизге эле сундум кол. Жабыркаган жүрөктү жа менен атсаң өзүң билай, өзүң билай, өзүң билай, өзүң бил. Жарокер селкимесен бол. Жа менен атсаң өзүң билай, өзүң билай, өзүң билай, өзүң бил. Жарокер курбум эсен бол. Жарокер курбум эсен бол. Баракелде бар болуңуз. Эми кезек Салтанат эжеке, мынакей атыңыздагы Салтанат шаң менен жүргөн эжеке экенсиз. Сиз дагы өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Рахмат. Мен Ош областынын Өзгөн районунун Ирус совхозунда төрөлгөнмүн. Ошо азыркы убакта шаарда турам. Өзгөндөн экенсиз, Өзгөндүн кызы өрт болот деген, өрт болуп ырдап жүргөн экенсиз. Жаш кезде эле ушул ырдап союз мезгили дейинчи, эми эки заман, эки доор дегендей, азыр мына өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз, өзүбүздүн мамлекет дегендей, ал кезде кандай эле ушул ырдап чыгам десеңиздер, ырдачу белеңиздер? Ал кезде баягы союз мезгилинде баягы немелерде фабрика немелер бар болчу. Ошол кезде эмеде текстильный комбинатта, шелк комбинатта иштеп жаш убактарда ошентип өздүк көркөм чыгармачылык кечелерге, немелерге катышып жүргөнмүн. Анан баягы союз тарагандан кийин көп деле ырдабай калдым. Ошо үйдөгү жумуштар менен эле үйдө эле болчумун. Бирок ал мезгилде, мына жакшы ал мезгилде бирок телевидениеге чыгам десеңиздер чыга албачу элеңиздер да. Анда канча деген нерседен азыр мына чыгам десеңиздер чыгат, түштө чыгам десеңиздер түштө, кечинде десеңиздер кечинде чыгасыздар. Караңызчы, түштө чыгам дедиңиз, түштө келип чыгарып атабыз. Мына азыр Кудайга шүгүр десек болот. Жакшы азыр. Келиңиз анда эми ушул телекөрөрмандарга чак түштөн кандай чыгарманы аткарып бересиз? Макул, анда Жыргалым аттуу чыгарманы аткарып берейин. Кыргыз элим байрамы менен куттуктап. Келиңиз. Кыялдын черетеп кылдарын, кыйнайсың неге жыргалым. Отурсам, турсам, тынчытпай сана, оюма түшөт мурдагы. Отурсам, турсам, тынчытпай сана, оюма түшөт мурдагы. Жалынып жапа чекпейин, жанар тоо болуп кетпейин.
Аясаң ая тезірегеми, ал олып барып өшпейін. Аясаң ая тезірегеми, ал олып барып өшпейін. Аралап жаштық бүлбарын, айтышып сүйірларын. Жүректі арнап жүрекке дайын, жүрелік келші жырғалым. Жүректі арнап жүрекке дайын, жүрелік келші жырғалым. Ей барекелді. Жүректі арнап жүрекке дайын, жүрелік келші жырғалым. Ey барекелді, бар болуңуз. Мына биз ошол эгемендүүлүк алган жылдары 91-жылы тагыраак айтканда канча жашта элеңиз? 26 жашта болдум. О, күлгүндөй толуп ба? Жыргалымды андан да бетер ушундай жырга урдап ба? Ал кезде жаштык деген өзүнчө керемет. Жаштык демекчи мынакей андан кийинкилер чыга берет дегендей, сиздердин катарыңыздарда мына эгемендүүлүктүн деп айтсак болот, эми жаштар болуп турат. Жаштар кандай ырдайыр экен деп бул жаштарга да кезек берели. Азыр Гүлүмкан Кушубакова, мына сиз ушул эгемендүүлүктү алганда канча жашта элеңиз? Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Ушул кыргыз элибиздин эгемендүү жылына мен 10 жашта болчумун. 10 жашта болчум, ошол билип калдык. Анан кийин Ар жагында, бер жагында билип калган кезде. Ооба. Бир аста болсо да билип калдык. Жакшы, мынакей ошол 10 жашта эми ал кездеги жаңыдан биз түптөлүп союз тарап аткан мезгил, бир чети кыйынчылык мезгил. Мына 30 жылда биз канча ашууну, канча белди бастык, канча сууну иштик дегенде, ары бери тартыштык дегендей. Мамлекет жаңы түптөлгөндө ошондой экен да. Мына ошол мезгилдеги жаш сиздер аралашып, сиздер да ошол мезгилде ата-энелер менен кошулуп, кыйынчылыгын тартып дегендей жүрдүңүздөр. Ошондуктан келиңиздер, бул заманда ар доордо, ар заманда ошондой экен. Мына Айтулуу Казыбек Казалчы деген, не деген ошол заманда дагы казалында айтып кеткен да. Ошондуктан ал кишинин заманындагы, бул биздин заманда дагы балким алгыр жоготпойт да өзүн. Мына ошол Казыбек Казалчынын Казыбектин казалы деген чыгарманы. Анда эмес ошол кыргыз элиме майрам менен куттуктап, кыргыз элинин тарыхын улай, Казыбектин казалы деген ырды аткарып берип коюуга уруксат этиңиздер. Арпа менен Аксайды жайлап жүрдүк бир кезде, арбын малды төлдө тубай айлап жүрдүк бир кезде. Электирип күлүктү байлап жүрдүк бир кезде, эл ичинде эркелеп ой сайрап жүрдүк бир кезде. Кымбат баалуу кийимдин ай кийип жүрдүк эй бир кезде. Казыбектин казалы көргөн жер калазабын, улуу көчтүн буларын урпактарга жазалы, уланталың эй казалын. Аркасы менен атаны дуулап жүрдүк бир кезде, адырдан аркар кубалабай кунап жүрдүк бир кезде. Жевал жетип жоргону минип жүрдүк бир кезде, жергеси менен айылдың ай кирип жүрдүк бир кезде. Кызыл тазыл өргөгөн ай кирип жүрдүк эй бир кезде.
Қазыбектин казалы, көргөн жер калазабы, улуу көчтөн булырын, урпактарга жазалы, уланталың эй казалын. Ақталанын ақчабын қырдап жүрдік бір кезде, ат башынын тоқойында ойноп жүрдік бір кезде. Орто сыртты соңкөлдү араладық бір кезде, қайын жұрт қалқа болор деп айқараладық бір кезде. Сололарға жүрөктің ай жараладық ей бір кезде. Қазыбектин казалы, көргөн жер калазабы, улуу көчтөн булырын, урпактарга жазалы, уланталың эй казалын. Қара судан қазулап, бойлоп жүрдік бір кезде, қалбасақ деп қатардан ай ойноп жүрдік бір кезде. Чатыр көлдің төрінде тойлап жүрдік бір кезде, өргө өмір кемесін ай айдап жүрдік бір кезде. Қымыз içip құйрық бор чайнап жүрдік ей бір кезде. Қазыбектин казалы, көргөн жер калазабы, улуу көчтөн булырын, урпактарга жазалы, уланталың эй казалын. Қазыбектин казалы, көргөн жер калазабын, улуу көчтөн булырын, урпактарга жазалы, уланталың эй казалын. Уланталың эй казалын, уланталың эй казалын. Ey баракелде мынакей не деген доор, не деген заман болгон. Ескиден жаңы куралат дейт. Мына ошол эски өткөн доорду дагы ар убакта эске салып турушубуз керек экен. Эми Гүлзада Исраилова, сиз дагы өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен Ысык Көл областынын Тоң районунун Калкагар айылынан төрөлгөм. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Эфирден пайдаланып, апама салам жолдоп өтмөкчүмүн. Ысык Көлдөн ысык салам деп, азыр элдин баары Ысык Көлдө жүрөт, сиз бул жакта жүрөсүз, Ооба. Анан жана айтып кеттиңиз, ушул жаркырап кийип турган кийим өзүм колуман келет, кол өнөрчүмүн депчи. Ошол боюнча дагы айтсаңыз. Азыркы учурда ошол кол өнөрчүлүк менен эмгектенем. Өзүм кийип турган баш кийимден баштап, ушу кыргыз оюларын, бардык чыгармачыл адамдардын ушу оюларын, көйнөктөрүн кооздоп, ушундай жакшы жумуш менен сыймыктанып, эмгектенип келем. Аябай өзүмө жагат. Жакшы заманда жашайбыз. Эгемендүүлүктө мен 5 жашта болсом дагы, азыркы ушул биздин заманды сүйүп жашайм да, биз өтө бактылуу инсандарбыз деп айта кетет элем да. Жакшы. Анан баягы белгилүү адамдарга дагы ошо Саймаздын кийимин тигип берем деп атпайсызбы? Бир-экөөнү атай кете аласызбы, кимдер? Мисалы Ширин Сарыкулова эжекебиздики, Гүлбү Орозкул кызы эжекебиз мени жаңыдан сахнага ээрчитип экөөбүз театрдан чыктык элек. Андан кийин эле көптөй дагы чыгармачыл жолубуз калып кетти да. Ошондон эми кайрадан иштеп жатам. Жакшы экен. Анда келиңиз, кайсы чыгарманы аткарттыңыз? Ашыралы Айталиевдин Ак шокум чыгармасын аткарып берем сиздерге.
дайрасын ойдун кечемин ажарың жүрөк жандырган жакшы окумай сен деп сеземин ажарың жүрөк жандырган жакшы окумай сен деп сеземин көздөрүң алоо жаккандай каректе көп сыр жаткандай таасириң мынча сүйкүмдүү жайлоодон аяткан ак таңдай таасириң мынча сүйкүмдүү жайлоодон аяткан ак таңдай кыштак жаркырап көңүлгө элес калтырат эзбесең боло жүрөктү жакынга өчүң барчылап эзбесең боло жүрөктү жакынга өчүң барчылап көрбөсөм көнүм жайланбай көп ишим унут калгандай 10 минут турсаң жанымда ошол күн аймак эле майрамдай жарым саат турсаң жанымда ошол күн аймак эле майрамдай ошол күн аймак эле майрамдай Ey barakelde бар болуңуз. Ашырал атабыз карачы, сизге эле чыгарып кеткендей экен да. Бар болуңуз. Мына ушундай жакшы керемет чыгармаларды дагы аткара бериңиз демекчибиз. Негизинен эми 1 сааттын аралыгында ушул элибиз көбүнчө ыр уккусу келет. Ушул келгенден кийин ырдап берсе көбүрөөк ырдаса экен. Ыр жандуу эл ушул ыры менен азыктанып анан кайра дагы жумушубузду улансак экен дешип көп бизге айтышат. Андыктан ушул дагы сиздерди тындырбай да бир ырдаталы. Келиңиз анда Чынар эжеке ыр кезегиңизди көрөлү. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Мен азыр эми келсеңчи деген. Келсең. Биз өзүбүздүн учурубузда ушундай жакшы ырлар бар эле. Албатта келсеңчи, жүрсөңчү деп чыгат. Келиңиз анда. Олтуран көлүдүн боюнда кыял кеч күндөр оюнда кыйноону сезбей жүрөгүм кымбатым кымбатым сенсиң оюнда караймын көлүдүн өйүзүн кыйындайт сени көрүшүн жүрөсүң жигит сыр бербей жүрөсүң жигит бир өзүң чилеймин көлдүн кумдарын таркабайт сенден кумарым кумдан көп ойго чөктүрбөй келсеңчи букет сунарым кумдан көп ойго чөктүрбөй келсеңчи букет сунарым келсеңчи букет сунарым. Ey barakelde бар болуңуз, ман болуңуз. Анда эми келиңиз кезекти Салтанат эжеке. Сиз
кайсы чыгарманы аткарасыз? Мен кыргыздардын эгемендүүлүк майрамын куттуктап кыргыз күүсү чыгармасын аткарып берейин. Кыргыз күүсү деп, кыргыздын күүсү кандай гана жерлерге жаңырып, канча деген өлкөлөргө таанылып, мына ушул кыргыз күүсүн кайрадан даңа салып чыгарган анда салтанат эжекен аткаруусунда. Биздин мекен жаркабай таңгабай, биздин мекен бакыткабай шаңгабай, кайда барсаң музыканын күйлөрү, кантип турам толкунданып ырдабай, 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 кантип турам толкунданып ырдабай. Уксам күнү токтон албай кетемин, учкан куштай аясманга жетемин, өзүң көргөн өзгөрүлбөс махабат, өздөштүрдек татал турмуш тереңин, 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 өздөштүрдек татал турмуш тереңин. Кыргыз күүсү жарым жаштын кыздары, кыргыз күүсү махабаттын сырлары, кыргыз күүсү картайганды жашартат, кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы, 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 кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы. Баракелде бар болуңуз. Мынакей кыргыз күүсү не деген гана комузчулары, Карамолдо, Ниязалы, Чалагыз, Самара Токтакунова, Нурак Абдырахманов дегендер, Залкар дагы канча деген күү комузчулар дүйнөгө таанытып, кыргызга не деген күүлөрдү чыгарып кетти дегендей, жүрүшөт дегендей. Ошондуктан кыргыз күүсүн дагы жаңыртып ырдай бериш керек. Эми Гүлүмкан Кушпакова деген мынакей кырчы кызыбыз, ушул жана Казбектин казарын айтты эле, эми кимдин казарын айтат? Кайрадан эле кыргыз элибиз, кыргыз журтубуз өркүндөсүн, өссүн деп өз алатон деген ырды аткарып берип коеюн. Эгемендүүлүктүн урматына. Урматына өз алатоона өссүн, өссүн. Көргөндө кереметтүү кучагында жүргөндө көз алдыма аппак тоолор тартылат, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө ойду эргите алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө шыктанамын минеп коял кемесин, чалкып жаткан кандай укмуш немесин, караныңдан кагылайын алатом,
Kandaydır bir jüröküden birisi. Kara kaykayım, oy arcalı cayım. Kandaydır bir jüröküden birisi. Anqadarı taştay tonu kulağım, kırkın bolup öskün gök tulağım. Irım menin senin denin emes be, öz alatom özüm öskün turağım. Gök tulağım, salatom özüm öskün turağım. Gök tulağım, oy tunu kulağım. Salatom özüm öskün turağım. Salatom özüm öskün turağım. Ey barakelde, barbarımız barakelde. Öz salatoğu da valatoğu söz özüne, mamlekette öz külde önüksün. Şunday жақсы tilek menen жазылған ырлар аркылуу дагы көп алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилекти айталы биз дагы. Андан Гүлзада, сиз эмне дейсиз? Бул аланда эненин жүрөгүндөй жүрөк жокко дейм. Апакемди аябай жакшы көрөм, ошондуктан Апакем деген чыгарманы сиздерге тартуулап берейин. Жакшы болот, жакшы болот. Апапак жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деп ай апакем жүрөк сагынып. Алыстан кызым келет деп ай апакем жүрөк сагынып. Таптырбай ал кел жашымды, тал-талыда бүргөн чачымды. Алсырай түшсүм апакем ай алдыңа жөлөй башымды. Алсырай түшсүм апакем ай алдыңа жөлөй башымды. Ардайым ачык манайым, агарып барат самайым. Алт эштеп бизди өстүргөн ай апалар жаш оталайым. Алт эштеп бизди өстүргөн ай апалар жаш оталайым. Апалар жаш оталайым. Ey баракелде, апаларыбыз ардайым бар болсуна. Мынакей ошол эне деген бул улуу касиеттүү ыйык зат десек болот. Ошон үчүн ардайым эне жөнүндө даңктап, эстейм апа сенин кара көзүңдү, эске салам ар бир айткан сөзүңдү деп мынакей кезинде нечен деген обончулар обон чыгарып ырдашып келген. Бар болуңуз демекчибиз. Эми Чынар эжеке дагы таңшыйсызбы? Чак түшкө келгенден кийин түш огончо ушу ырдайын деп келгенден кийин ырдаш керек деген. Келгенден кийин ырдаш керек деген сөз бар эмеспи? Азыр мен эми
Кайда кеттиң деген Кудайберген Темировдун жакшы чыгармасы бар. Ошону уктап Кайда берейин. кеттиң? Же кайда кеттиң сенби? Кайда кеттиң деп эле. Кеттиң эле? Келиңиз анда ошол кайда кеттиң? Неден жаздым, неден жаңылдым, не себептен мага тарынды, жылдыз жүзүң көзгө элестен, жылажыңдай үнүң сагынды, куса болуп жездей саргайып, үмүтүмө чексиз багынды. Жаңылата адам баласы жаш жүрөктүн сенсиң канаты, жүрөк толкуйт, жүрөк кусадар, күлгөсөң да мага карачы, көчөп кетти жүрөк жарасы, күлбөсөң да мага карачы. Табигатта сенсиз сустартып, аянычтуу дайра муңканат, көл боюнда өскөн камыштар шуудурашып, ансыз сумсаят. Кайда кеттиң, кайда жүрөсүң, жүрөк сүйгөн алтын түгөйүм. Ай, 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 кайда жүрөсүң, кайда жүрөсүң. Баракелде бар болуңуз. Караңызчы, сонун километрларды таап алыпсыз чын эле. Анда эми Салтанат эжеге келиңиз, эми мынакей келаткан майрамды шаң кылып, шаңына шаң кошуп, шаңдуу бир ырlardan ырдап элибизге маанай тартуулап кетели, келиңиз. Күтүү деген ырды аткарып берейин. Күткөмүн. Күткөмүн, күткөмүн. Келиңиз анда күткөмүн, мынакей кандай керемет чыгармалар чыккан ошол мезгилде. Күткөмүн. Жаз күттүм, жай келип эдиң күзгө калып. Күз күттүм, күз келип эдиң кышка калып. Ошентип 12 айым өтүп кетти, ошентип бар бир күнүм кайталанып. Мен сени элдер өтчү жолдон күтөм, мен сени жаштар барчу тойдон күтөм. Күтөмүн өмүр бою келбесең да, күтөмүн маңдай жарган сүйүнүчтө.
барчу тойдон күтөм мен сени элдер өтчү жолдон күтөм ömür boyu gelmeseng da kütümünü mangday jargan suyunuştu Ey barakalla. Kütümün ömür boyu gelmeseng da kütümünü mangday jargan suyunuştu Barakalla. Kütümünü mangday jargan suyunuştu Ey barakalla бар болуңуз. Ушинтип урдап, дай бериңиз талыкпай, эгемен жаштарга дагы, эгемен заман жаштарына да кезек берели, ырдатып калалы. Гүлүмкан Кушубакова. Анда эмесе аталарыбыз аман болсун деп колуман келишинче атама ант деген ырды аткарып берип коюуга уруксат этиңиздер. Неме бир ооз сөз ала кетейин. Учурдан пайдаланып кала турган кезде. Жок, мен бул ушу Гүлүмкандын ырына карата улап айтып коеюн деп атам да. Гүлүмкандын атасы мен да жакшы тааныган Шайлоо байкебиз. Ушул жакын арада 70ке чыгып атат. 70 жылдык тоолок мааракеси болот да. Кургулой деп коет. Анан ошо Шайлоо экеме мен дагы кызыңыз сыяктуу эле болуп тиги өзүмдүн атыман уулуңуз катары, иниңиз катары салам жолдоп кетейин. 70 жаш кутман курагыңыз кут болсун. Сиздин урматыңызга ошо Гүлүмкан кызыңыз бир ата дөндө ырдап берем деп атат. Атама Жакшы болот мынакей, ошол атабыз, мына атаңыз ал мамлекет эгемендүүлүктү алганда кычыраган 40 жашта экен ошол кезде. Азыр мына 70ке толуп отурат. Келиңиз анда ошол ант да, атама ант деген чыгат. Атама ант. Менин жаным тамчы каным атаке мага арнадым талай багым мен сага жамгыр жетпес апта өтпөс болоңуз жынар терек саябаным консун деп көгүчкөндөр учуп барса короңдон дал түбүнө тиге маржа кабар айт ошолордон куш тилинде саргарды сагынычтар каптап алса Ey barakalla. атаке
тарту менин дүйнөм жүрөктүн толтосуна сизди сактай ырымдын ыргактарын арнап жүрөм жүрөктүн толтосуна сизди сактай ырымдын ыргактарын арнап жүрөм Барекелде бар болуңуз баягы атадан өткөн кудайы жок, ападан өткөн умай жок дейт. Мына ушундай ата деген аскар тоо дейт. Андыктан ушул атаңыздын маракеси кут болсун демекчибиз. Бар болсун. Эми Гүлзадага кайрадан кезек берели. Гүлзада, сиз эрги ырдап мынакей ушул ак шоокун ошол ашкемдин жакшынакай чыгармаларын аткарып, анан кол өнөрчүлүк менен дагы узанып алдыга ишти кылып атасыз. Анда эми эгемендүүлүк жаштарынан кийин бул жакта эжелерибиз биз баягы союзду көрүп калганбыз, көп кызматтарды аткарып калганбыз. Эми илгери айтчу эле да, баягы козу бычакка жараса кой өлүмдөн кутулуптур деп. Анан азыр эми биз ырдап калалы, жаштарга эле алдыда дагы келечек бар, биз дагы бир ырдап калалы деп атат ушу эжекелерге кезек берейин, Эжелерин ойлогончо эгемендүүлүккө карата мен бир алато таң сырында болуп коеюнбу? Өзүңүз ырдайсызбы? Бир ырдап берип коеюн. Келиңиз анда эми таң сырын ырдасаңыз, мына өзүңүз да ушул 30 жылдыкта бир эргип ырдагыңыз келип калыптыр, баягы көп келчелеңиз жок, ушуларды да койсун дечелеңиз, анда келиңиз сиз. Эжең ойлонуп турсун. Мейли. Эмесе жалпы эле кыргыз элин куттуктайм, жана да айтып өттүк. Кайра таң сырын аткарып берип коеюн. Көрүшкөндө көздөрүңдөн чагылган, нурларыңдан корган кайран көпүрөм. Бекеминин күнүм санап жаңылган, өтүмү жок болгонума өкүнөм. Кимге айтып күтүмдү, кимге барып өтүнөм. Ай, кимге айтып күтүмдү, кимге барып күтүнү, кимге айтып өтүнөм. Таңшығанда табышмақты таң сырық, тамнап кеттім таңы салқын өлкөні. Табалабайым қайрылғанда айтшының, артық бекен башқа жердің көркөмі. Қарып алсаң да бір келерсің ала толы көргөні.
Sağınganda bir gelersin, sargayğanda bir gelersin, ala tonu görgeni. Kala birim ekenimde sen istep, Yürsök elle valыс jerde aman sok. Ötünürüm gökürügüm elestep, Görgön sayın jalım bürkün janar zor. Jalım bürkün işkürügüm janırıgı jarar zor. Ay, ay, jalım bürkün işkürügüm, jalım bürkün işkürügüm, janırıgı jarar zor. Sağınganda bir gelersin, sargayğanda bir gelersin, Bişkegimdi körgeni. Kimge aytıp kүйtүндү, kimge barıp күнүтүнү, kimge aytıp ötünü. Ey barakelde, barakelde bar bolуңуз. Мынакей алыста жүргөн чын эле туугандарыбыз, бир боордош кыргыз элибиз дагы келип мамлекетибизге орночо калып ушул жерде иштеп өлүксө экен деген тилекти айтабыз. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, эл үчүн кызмат кыла бергиңиздер демекчибиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча эсен туруңуздар.